Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мыналар эмне мына? Эмне мына? Мунун бардыгын. Алсын да мына. Бул жерге тойкона курып аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсындан бузабыз. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык мондай болуп да элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Ошондо мен токтоп калды, анан акча жок деген ал туура эмес. Абдыкадыров көчөсү. Бул жерде мисалы могул бетондор. Ошол менен үстүнө асфальт салабыз дешкен да. Мурда ушундай болгон да, мына сноста калган калдыктардын үстүнөн эле жаап кетишкен экен да. Жо эптеп бүтүрүп эле ачыш керек болуп калыштын кереги жок. Биз жолду сапаттуу курушубуз керек да. Монун бардыгын Бар чыгарышыбыз керек. Кайда чыкты ушу? Бул мына жерде, мына жерде чыккан. мына жүктөп атпай мындан бардыгын. Чыккан жерден чыккан. Ушунун бардыгын Снос болгон жерден да, калган калдыктардын үстүнөн да эмес асып. жо снос болгондо мондай бетондорду алгандагы астына төшөп ийип туруп, үстүнөн бир сыйра травмировка калып туруп, анан кийин жолду асфальттап салабыз дешкен да, тез бүтүрүш үчүн деп. А биз муну байкап калдык дагы азыр мына бүт бардыгын эме алдырып атабыз. Андай болбош керек да, анда бир айга жетпей жол кайра бузулат да андачы. Подряжтар анасы баягы эме болуп кеткендей, үстүнөн жабып эле. Мындайга такыр жол бербеш керек эмес. Жолду өтө сапаттуу мани беришибиз керек. Кечиксе бир жума 10 күн кечигиши мүмкүн, бирок жолду сапаттуу жасап, анан элге пайдаланууга бериш керек да азыр. Эптеп эрте бүтүрөбүз деген да болбойт эмне. Мисалы мунун бардыгын о жактан чыккан калдыктарды жердин астына төшөгөн дагы булар. Үстүнөн эле жаап коюшкан. Мына сностон чыккан баарын ушун асфальтка басып салабыз деген мунун баарынчы мисалы. Бул бир күн болсо бир күн жол түшөт деле да ал жерге асфальт. Ошончо акча кетиргенибиз бир тыйын да анда мисалычы. Мына ушунун бардыгын эми кандай болду? Ушу болобу эми? Ушул жол болобу эми ушу? Кайрадан чыгарып. Элестеткиле мына. Кайрадан чыгарып мына баарын. Бул бир айга жетпей кайра бузулмак. Монун бардыгын ушу жолго асфальттын астына билинбей калат деп мындай төшөп салып атышат. Үйдөн сностон болуп чыккан калдыктар. Ошондой подрядчиктерди биз такыр мындай кара тизмеге киргизип, кийин экинчи бизде бир кандайдыр бир жолду же бир мектеп бала бакча бербей турган кылышыбыз керек. Азыр где-то 1 метр ортосуна 1,5 метр кайра. 1,5 метр. Каптуу жерине чейин алышыбыз керек. Мооларды сапаттуу кылбасак болбойт эми. Монун бардыгын турабы? Конечно, он Монун уруп коюшкан экен да мына. Өзүң эзе берем, 2 метр. Анан асфальт кылгандачы. Мен көп жерлерде көрүп атам да, мына лотоктор асфальтына коюп туруп эле бурстары мыналар оюлуп, дароо эле бир аябай бири-бирине жарашсыз мындай келип калат да көп учурларда көрдүм. Жаңы бүткөн жерлерде асфальттын жолу сразу эле сыйрылып баштайт экен. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Табаев көчөсүн баштаганыбызга аз эле болду эле мына. Жакшы иштешип тур мына. Мындай жақсы. Канат деген сиз эмеспи? Кандайсыз? колунда иштейм. Жакшы. Мына иштесе болот экен, Силер үлгү көрсөттүңөр. Аябай жакшы иштепсиңер. Бат эми сапатын эле жакшы карап бүтүрүп берсеңер мына. Бул проблема болгондо бүтүрүп ошо нарком болот да. Неге? Мыйсына сноска тура келип калып атат. 222 маселе жаралып атат. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсындан бузабыз. Аба ырайы жакшы болуп берип турса, канча күндө асфальт басабыз деп ойлоп атасыз? Пландап атасыз? Мында Кудай кааласа аягына даярдайбыз. Эми иш токтобосун да. Жарым саатта, 1 саатта иш токтотпош керек вообще. 1 минутта токтотпош керек. Балдар иштей берсин. Жакшысызбы? Жакшысыздарбы? Жол куруш үчүн канча метр алыш керек мойканы? 2,5 метр. Эмне 2,5 метр алгыла да эмне? Жолго берсин да. Мунун бардыгын, тиги жерден. Мына иштебей эле калып турго. Турабы? Мына көлчек болот. Лоток койнот. Эмден чыкпайт. Эң кыйтып жолуңарды асфальт кылып беребиз. Өтө сапаттуу кылып, 2 жумада бүтөбүз. 1 минутта. Барып бир албайбыз. Келип баягы понедельник күнү записка барайын десем, бизде ремонт болуп атат. Ремонт болуп атканы чын, бирок эмне маселе? Кабыл албайт. Кабыл албайт. Биздин маселе мына ол Ак Бура 3 деп коет. Ана кыз Никан кыштак.
Барып көргенде муара асфальт. Қанша өтасыз? Жолдызын қайтамыз, 15 күн жеткен өтеміз, асфальт басамыз. Ең жақсы болады. Қандай болады Алар асфальт? сізге де 5. Ол латоктор ол жағы полный, баштан аяқ бүтті бара? Бүтті бұл. Азыр бұяқ өттіңір? Азыр бұл жаққа өтті. Сол жаққа. Жолдарды майдағы майрамдардың алдына елге пайдалануға берішіміз керек, açып тұрып. Ескі көпірмен связь қылдық бұл. Шықсаң болады екен шұңқар? Шығат кеңірген. Қойылып тұр мына, зыңқиып тұр, астынан су өте береткен. Айбай кенен көпірі өткен бұл шашында. Моғыл жақты кейін кеңейгенде, мыналар алынады дағы мына. Моғылдайынан келіп тұрып, кете береді да. Aslan, ошол курбаш кетти. Сен анын үстүнө кийин неме болот? О, анан бетинин да истяшка болду. Ушул кыйла катып туруш керек. 1 май. Ана? Майрамға Ош шаарына ең сонун белеги ушул болот. Көчөсүнүн общий узундугу 2 км 600 2-600. Латокторду качан бүтөсүңөр коюп? Мотокторду ушул мына келаткан жума чыгып турабыз. Сатып алыш керек бетон. Эми элдин баары карап турган көчө ушул азыр. Аябай күтүп атышат. Жакшы жүрөсүзбү? Кандай эке? Жакшысызбы? Болду. Элдерге дагы туура түшүндүрүшүбүз керек да. Мисалы булар куюлгандан кийин, ушулар курулуштун нормаларына ылайык бир топ күн туруш керек. Туурабы? Баягы прочный болуш керек да. Ошондой учурда анча-мынча курулуш токтоп күтүшкө туура келет мисалы. Ошону эл түшүнбөй курулуш токтоп калды, жүрбөй калды деген ал туура эмес. Курулуш болот, бирок курулуштун нормаларын сактап, бардыгы жанагы талаптарга ылайык болуш керек да. Мына домда жашайбыз дейм, мына домда. Мына ушул биздин домдумуз. Караңда карап коюңузчу, биздин домдуз ташап кетет. Бу эң жакшы калы. Азыр бу эң зор калы. Состояниясы жакшы малы. Эми бул эмнеге жетет? Босур. Нерде балдар ойнар. Бул эмне? Эмне бул? Муну албайсыңар эми. Же ар эмес, же бермес кылып, мына мусорду азыр алып кеткиле. Тез арада алып кетсин муну. Тазалык айткыла? Жанарбек, Неге? основной это, бизи мына дорогомыз көрүң дорога, без асфальтированный. Муну жердеби? Да. Же бул канча сотук жерде? Жо, муну силер заманбап мэриянын жанагы ипотекалык компаниясы менен сүйлөшүп, үйлөрдү, бул үйлөрдү бузуп, ордуна жаңы көп кабаттуу бийик этаждуу үйлөрдү куруп, ошол үйдөн кичине чоңойтуп туруп ошодон алышыңар керек. Ремонту менен даяр кылып чыга бериш керек да. Эже 2 жылга жетпей жакшына үйлүү болосуңар дагы, үйдүн алдында жанагы бала чакаңар ойной турган аянтчалар, жанагы крутойлор жашайт го, почти ошондой эле жашап каласыңар. Болду эже. Эң жоопкерчиликтүү, эң күчтүү аким сиз эле. Эмне болду билбейм. Мына балкан монтаж кылып койгондон кийин мына туруш керек. Азыр бул постоянный нагрузка. А кийин движение бергенде мына бетон неме болуп кетет, треск берип кетет. Ошон үчүн өзүнүн срогу бар. 15 сутка хотя бы турат дедик эле, и то уже баштап атат, баштап атат. В смысле, ошого токтотуп турдук да биз. Анан мына жерден 10 күн болуп калды да. 10 күн болуп калды, ошого баштап мына сваркаларды иштеп бүтсөк, мына бетон эме куйсак, оборотный шкафчик. Анан кийин Канча күндө бүтөт эми бул жол менен? эми буну мен мына жактарын куюп бүткөн үстүндө да стяжкасы бар да. Бетонный армированный стяжкасы менен болсо где-то 15 күн болуп калат да. Сварка иштери башталыптыр бул жерде. Эми 1 күн дагы ишти токтоттуңар. 1 күн дагы токтотпой, могу ишти Кечке буйса. ооба, эртең кечке иштеп, ушул мына жерде эртелеп бүтүрүшүбүз керек. 2-3 бригадан тыштайбыз. Опережение кетти да. Ошону түшүнүш керек, элдер дагы түшүнүш керек. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык моундай болот да, элдерге түшүндүрүш иштерин жүргүзүш керек Процесстер да. бар да строительство. Ошондо мен токтоп калды, анан акча жок деген деген ал туура эмес. Бетон мына кандай деген объемный бетондор отурду мына жергечи. Булар өзүнчө процесс набирать этиш керек. Анан бул деген эртең эле проезд ачкандан кийин бунун үстүнө аяк катуу машина жүрөт. Движение болот. Мына өзүнчө мына система өзүнчө иштейт. Бул жагы отдельный турат. Мына подвижный система. Ошон үчүн Шаарда азыр түйүнө резину роштоду койдук. Бул деген система түйүнү көпүрөнүн түйүнүнө кирсе, адам чөчүп турган движение берет. азыр курулуш иштерине шаарда бирөө дагы токтобош керек да. Жол дагы көпүрө дагы. Бүгүн жекшемби күн, дем алыш күнү. Ошого карабастан күндө текшеребиз. Бардыгын.
Газ эмне болуп атасыңар? Уже лотокторду коюп, боржурлорду коюп атасыңарбы? Иштер жакшымы? Ким жасап атат? Темп кандай кетип атат? Жакшы кетип атабы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы эже? Аман эсенсиздерби? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Мынау жерде бир топ кампирлер бар балам. Ана мынау жолдун боюнда мынандай отургучтар бар эле. Чарчап. Кайсы жолдун боюнда? Мынау көчөдөчү. Чоң көчөдө. Анан чарчаганыбызда кичинеден барып отуруп дем алып алып кайран ары улап басып кетчү элек. Эми эч жака баса албай эле калдык айнанайын. Анан ушул жерде бир жок дегенде бир анда санда жерге бир отургузуп туруп койбойсуңбу е балам? Сизди түшүндүм. Бул көчө жол аябай начар болуп калган экен. Мону көрүп атасызбы? Бардыгын буздуруп, зыңгыраган асфальт кылабыз. Ана мунун башына бурулганда жол бар го, сунун бою. Ошол жерди жакшынакай кылып, гүлдөрдү эгип, отургучтарды отургузуп, силер ошол жерге барып, эс ала турган кылабыз. Эже, мындай болот. Бул жерден баштап Барпалы Куловдон баштап. Озурга чейин бул жакты укмуш парк кылып атабыз. Аябай заманбап. Бул жерде бассейн болот. Ал жерде гүл борбору болот. Ушул жерде чыгасыздардагы 10 гектар жерде парк кылып атабыз. Эми ошол жакка барып алып, сиздер жанагы саясатта ошол жерде сүйлөшөсүздөр. Отуруп алып, муну ким кызматтан кетти, ким ордуна келди, аны баарын ошол жерде талкуулайсыздар эми. Болду. Рахмат эже. Анамчы, мунуларды да жасап бергиле. Мунун баарын жаңылап бергиле эжелерге мына. Азыр эми мына жерде жолубуз аңгырап турса, скамейкаларыбыз мындай болуп турса болбойт. Анан ким эми мына тазалыкты айтпайсыңар, мыналар эмне эми мунун бардыгын. Алсын да мына. Мунун бардыгын алып кетсин азыр. Тез арада тазаласын мунун бардыгын. Мына отурбай эле коеюн мына. Алып мына мусана тазалап кетсин бир. Биринчиден ушул ден соолугуңа берсин. Эл үчүн кызмат кылып атасың. Мунуңа чоң рахмат. Элдин сүймөнчү буулу болуп жүрө бере кой. Бактылуу боло кой. Бул жердечи тетиги жер турбайбы мына үйдүн бурчу. Кичине баштап коюшту, көрдүңүзбү? Ошол жер жөн эле турат. Ал жерде да сквер кылабыз. Анан бул жакта паркты эртелетип беребиз. Кудай буйруса эгемендик күнүнө 31-ине муну ачабыз. Анан ошонун башында сквер кылып беребиз. Мейли. Рахмат эже, жакшы туруңуздар. Здравствуйте. Ушул сарык тупракты алып балдар ойнотчу бир башка вариант болуп. Мындай бир Балдар ойногон сайын сонун жыгачтан эже, жыгачтан табигый мындай жакшына эме болгон назар келсинчи эжеге. Телефонуңузду назарга бериңиз. Назар келип, бая табигый эме менен балдар ойной турган сонун кылып жасап берип койлу. Тукпур атат. Ишти баштады, тапшырма берилди. Муну ким тикти? Ким? Раидабы? Мынаны кара. Сонун. Ушулар тиктиби? Ой, саламатсыздарбы? Гүлдү силер тиктиңерби? Азамат дейм, рахмат. Просто колуңду кысып коюн, Азамат. Жүрсөң? Мынай. Мунун бардыгын силер тиктиңерби мына? Мунун бардыгын көрсөтүп, бүт ош боюнча неме кылган. Ушундай кылсын элдин бардыгы. Мунуларды караң, топурактарды немелер бүт алып келиптир. Кара. Бул дагы ачылат эми. Ооба, дагы ачылат. Азыр бул мына пышный болуп бул жака түшөт да. Эжени рахмат дегиле мунун баарын. Карасаң, таштап атсаң мокта. А тетиги жерде ошол жерде арактар жатат, эмелер жатат, бүт карап коюптур. Болбосо могуларчы тетигилер силерге караганда 5 эсе акчаны көп табат. Бүт алдын тазалап коюптур эми. Мына бүт баарын кылып атыптыр. Hello. How are you? Where are you from? India. Good. Are you studying medical faculty, yeah? Good. Элис Мукашбек школный неме тазалап берди азыр. Буяна лотогон коебуз. Кайсы сетка? Мына сетканы айтып атасызбы? Мына сетканы айтып атасызбы? Бул ким куруда? Бул кимдики бул? Жок, булар кетет булар. Жок, алып парк болот дегенбизде. Жок, кызылат болбогула, биякта бүт сквер кылабыз. Биякка бизнес, жанагы кафе ачабыз, эме ачабыз дегендер келе берип бизди тажатышты. Мэрияга Биз барабыз деп отурдук. бирөөсүнө дагы макул болгон жокпуз. Могуларды бузуп, болду. Наркы жума уже сквер башталат. Ошо кычалат болуп калды. Асфальтыңарды зыңкытып беребиз. Ооба, сонун болот. Скверди зыңкытып беребиз. Могул жактан чыгып коляска менен кечинде каналдын боюнда сейилдеп жүрө бересиңер, болду. 3 домдун П формасында домдун алдында площадканы. Могул 3 үйдүн балдары ойной берди да? 3 дом.
Тетиги дагы бар. Бұл топырақ ана 3-ші этаж, 4-ші этаж болсын көтеріледі сон. Осы топырақты алып, Бул сонун жерде асфальттап берип атсак, сквер кылып берип атсак, сонун болгондо ушул жери жарашпай калыптыр, а? Азыр мындай кылабыз. Мына жол бүтүп, жолду баштаган учурда наркы сквер да болот да. Ушуну комплексин чогулуп кетели. Болду.